Коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 машыгууларынын биринчи этабы башталды. 2022 жылдын 24 майында Ош шаарында, Ош жана Жалал Абад облустарында биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 бирдиктүү мобилизациялык машыгуулары башталды. Машыгуунун ачылышына Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Эрлис Тердикбаев, Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы генерал-майор Руслан Мукамбетов, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев, куралдуу күчтөрдүн башкаруу органдары, Ноокат жана Ала Бука райондук мамлекеттик администрациялары, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Саламаттык сактоо министрлигинин аймактык бөлүмдөрү катышууда. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Ала Бука райондук аскердик комиссариатынын топтоо түйүнүндө резервдеги жоокерлерди мобилизациялоо иш-чарасы башталды. Андан сырткары Ош облусунун Ноокат райондук аскер комиссариатынын топтоо түйүнүндө да мурда аскердик кызмат өтөгөн жарандар чакыртылып, запастагы жоокерлерди мобилизациялоо иши жогорку деңгээлде башталды. Аскердик комиссариат тарабынан чакырып алган жарандар топтоо пункттарына келип, аскердик билеттери менен каттоодон өтүштү. Алардын ден соолугу медицина кызматкерлери тарабынан текшерилип, андан соң аскердик кийим кече жана курал жарактар берилди. Машыгуунун алгачкы баскычында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Эрлис Тердикбаев жана Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы генерал-майор Руслан Мукамбетов, президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Ноокат районундагы топтоо түйүнүндө иш-чаралардын жүрүшү менен таанышып, Түштүк 2022 аскердик машыгуусунун катышуучуларына ийгиликтерди каалашты. Ноокат районунда уюштурулган топтоо түйүнүндө запастагы жоокерлерди мобилизациялоого бардык шарттар түзүлгөн. Атап айтсак, жоокерлер уктоочу казармалар, ашкана, окутуу каналары, курал жарактарды жана запастагы жоокерлерди ташуу үчүн автотранспорт каражаттары да уюштурулган. Ошону менен бирге атчан аскерлер кошуну дагы даярдалды. Машыгуунун негизги бөлүгү бүгүн 26 майда Ош шаарынын алыс эмес жерде жайгашкан Ок Атуу талаасында өтүүдө.